I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Урматтуу достор, келечек туракчай кооператив аркылуу бүгүн Бактыгүл эжекебиз очереди келип буйруса мынакей үйлүү болоюн деп турган учуру бүгүн буйруса өзүнө жаккан, өзү тандаган үйдө бизге көрсөтүп отурат. Бүгүн биздин юристтерибиз, оценщиктерибиз келди. Мына ушул үйдө канчалык деңгээлде таза, канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин баарыңыздарга көрсөтүп беребиз. Эгерде чындыгында мына ушул үйүбүз таза болсо, мыйзамдуу болсо, биз ушул эжекебизге үйдү алып бергенге даярбыз. Мына ушул эжекебиздин үйү Токтогул көчөсү 242 домдо жайгашкан экен. Мына ушул баарыңыздарга баяндап берели, жүрүңүздөр. Урматтуу достор, мынакей жогоруда көргөндөй эле Бактыгүл эжекебиз өзү тандаган, өзү жаккан үйдү тандап, буюрса мынакей мыйзамдуу түрдө өзүн өткөрүп жаткан учур. Өткөрүп бүттүңүз эжеке. Үйүңүз кут болсун эжеке. Аты жөнүңүздү толук бир айтып койсоңуз эжеке. Мен Эркинбаева Бактыгүл Туйгунбековна, Нарын областынын Нарын районуна караштуу Лахол айылынан болом. Алгач келечек корпоративин ошо YouTube каналынан тез кабар аркылуу Эламаны берген интервьюсун көргөм. Ошодон эле ойлонуп, ушу карапайым элге ылайыктуу программа экен деп ойлонуп калгам. Бирок өзүм чечим чыгарып 2021 жылдын 15 январында келип жазылгам. Анан очеретим 7 майда келди. Гүлбайра Чалды консультантым. Очеретиңиз жетти, үй издей бериңиз деп. Бир ай ровно издедим. Анан ушул үй буйруктур, ушул үйдү алдым. Ушул үйдү алдыңыз. Алдым. Буйурса документтер колго тийди. Документтерин бүтүп, бүгүн мына сүйүнүп отурган чагым. Сүйүнүчүңүз койдуңузга батпай отурат экен да эжеке. Толкунданып атасызбы? Толкундандым, толкундандым. Толкунданып атасыз. Эми баягы айттыңыз го, Гүлбайра деген эжеке мага консультация өттү деп. Ошо келгениңизде, консультация өткөнүңүздө сразу эле ишендиңизби? Мен ага чейин эле ошо YouTube каналынан көрүп, ишенип эле келип, ошол күнү эле келип жазылып, акчамды төгүп, сразу эле жазылгам, ишенгем. Ошондо сиз YouTube'дан эле толук көргөнсүз да, консультация келген эмес буга чейин. Ошо YouTube каналынан эле көрүп эле, анан ошо ишенип эле, ошол сразу келип эле жазылганмын. Буга дагы ошо жазылган себеби мага аябай себепчи болду. Барып ошо канча суммада болсо да барып жазылып бер. Ишеничтүү эле экен, элдер үй алып атат деп, анткени ар бир ошо үй алган адамдарды көрүп аттык биз дагы. Ошо мага себепчи болду. Анан жакындарымдын жардамы менен ошо материалдык жактан жардам беришти бардыгы. Анан ушул үйдү алып отурам. Буйурса. Баракелде эжеке. Анан кийин ала турган үйүңүздүн суммасы канча сомго договор түзгөнсүз биздин компания менен? Негизи 1.600.000 жазылгам, сом менен жазылгам. Бирок үйдү $23.000 таптым. Калган сумманы өзүм кошуп жаныман. Анан ушул $23.000 ушул үйдү алдым. Ошондо 1.600.000 биз менен договор түзгөнсүздө калган сумманы өзүңүздүн жаныңыздан төлөпсүз. Калганын жаныман чыгарып алдым буюрса. Ошондо 25% канча төлөп калдыңыз? Ошондо 1.600.000 400.000 сом 25% төлөгөм. Анан бул компанияга 4% эмгек акы деп коет экен, ошого 64.000 сом төлөдүм. Ал бир эле жолу алдым. Бир жолу эле алына турган ошо 64.000 сом төлөдүм. Баягы 430.000 төгүп койдум да. Баягы 1.600.000дан ошол 430.000ди кемиткенде, айына меники 10 жылга бөлгөндө, 120 айга бөлгөндө 9.750ден кетип калат экен. Плюс аларга бул компанияга баягы иштеген адамдарга процент жокпу, эмгек акы дегенин ошо 2.000 сомдон кошуп төлөп, ошо 11.750 сом төлөйм. Ошондо айына 11.750 сом сизге айына туура келди. Туура келди. Эми бул деле ушул акча мисалы менин өзүмдүн эмеме шартыма туура келет. Ошондуктан ушу 1.600.000га жазылгам. Кыйналбайсызбы бул төлөштөн, 11.000 акчаны айына төлөгөндөн? Жем Кудай денсаулык берсе кыйналбайсызбы? Кыйналбайсыздар. Буга чейин үйүңүздөр бар беле, жок беле? Бар болчу, үйүбүз бар болчу. Ошо өзүмдүн иштегениме жакын деп ошо шаарга келгенге туура келди да, атак аэропортто үйүбүз бар. Анан кийин эжеке мынакей буйруса техпаспорт, документ, үйдүн мындайча айтканда үйүңүздүн документи бардыгы мыйзамдуу түрдө сизге өтүптүр, өттү. Бул жакта көпчүлүк элдер ошону талап кылат, сурашат, сиздер эмнеге интервью аласыздар, бирок эмнеге ушул именно ошол биздин өткөрүп берген, үйдү өткөрүп берген жөнүндө силер көрсөтпөйсүңөр? Эмне алар чынында эле алабы или чынында албайбы, же жөн эле жалганбы бул деп көпчүлүк суроо берет. Биз ошолорго бир аз тактап берели дагы, көрсөтүп берели, эжеке, келиңиз мынакей. Бул жакка келип көрүп койсоңуздар болот.
бул үйдүн ошол мага берген тек паспорту өзүмө. А бул болсо купли-продажа. Толук келип Толук көрсөңүздөр болот бул жерде. көрсөңүздөр болот, ишенсеңиздер болот. Ушул мындай сомнение болбой эле жазылып эле ошо эртерээк аракет кылып алсаңар болот. Мисалы менин деле туугандарым ишенбей, тааныштарым ишенбей аткан. Эми мен үй алгандан кийин буюрса үй тойго келишет, ишенишип бардыгы ушу келечекке жазылат го деп ойлоп атам. Анан ушул жерден пайдаланып, ушул компанияны түзгөн эл аманга биринчиден чоң рахматымды айтам. Элдин кызматында жүрө берсин. Жаш болсо дагы элдин кызматына чечип, мына канча адамды үйлүү кылып отурасыздар. Чындап келгенде ушул 25%-ын деле табышы кыйын болот экен. А 25%-ын төлөп алсаңыздар, калганын эми оңоюраак, башын ачып алгандан кийин оңоюраак кетет деп ойлойм. Ошон үчүн алыңыздар, жазылыңыздар. Ишенбей аткандар ишенгиле, бөтөнчө менин туугандарым, силер алданып каласың, жөн эле акчаңды төгүп салдың дешкен. Мына ишенип келип жазылгыла, барыңарга айтам. Акчаңызды төгүп салгандан кийин корктуңузбу? Ошол туугандарыңыз айткан болуш керек. Эми эмне кылдың эми? Сен акчаң жок же үйдөн жок болуп кетсең эмне болот? Кандай болот эми деп коркутуштубу сизди? Корктуңузбу ошол убакта? Жок, айтышты, бирок мен өзүм корккон жокмун. Мына жүрөгүмөн ишендим, чындап элечи. Ишендим, мына өзүм мына азыр бүгүнкү күндө ошо үйдүн ээси болуп калдым да. Мисалы мен деле кубанып толкунданып турам мындай. Бүгүн бөтөнчө мындай жүрөгүм бирдек болуп жүрсө, эме болдум да, сүйүнүп отурган чагым. Эми жакшылыктын башталышы деп ойлойм. Жакшылыктын башталышы бар болуңуз эжеке. Эми бул видео катары сиз дагы кээ бир инсандарга үлгү болуп, ошолорго мисалы себепкер болуп калаттырсыз, ушуну көргөндөн кийин чынында эле ишенип калып, биздин компанияга көрсө ишенсе болот экен, биздин компания чынында эле алып берет экен деген ниетте келип бизге да жазылса болот. Эгерде урматтуу достор, урматтуу туугандар барыңыздар, үй алууну кааласаңыздар, биздин компанияга эжекебиз айтмакчы коркпой эле келе берсеңиздер болот. Буюрса силерге биз 100% үй алып бергенге даярбыз. Барыңарга рахмат, аман болгула, бар болгула. Элдин керегинде жүрө бергиле. Айтканыңыз келсин эжеке.